Assalamu alaikum. Ошо мына Карадөгүн элидagi жолдагы чоңоюп атат. Окуучу балдар мына мектептен учурда өтөт. Көп суучулар болду. Эми мындан кийин болбосун. Ошон үчүн биздин талабыбыз ушул көчөнү подземный кылып, балдар тынчаман өтүп алсын деген ниет менен чогулдук. Ошон үчүн ушул жакта мындай жол астынан жол кылып, туннель окшоттуруп кылып берсеңер жакшы болот эле. Кокустук аз болот эле. Транспорттук движение көбөйөт, 4 рет болсо адам өтө албайт, жаш балдар жүгүрүп жүрөт. Эми жаш балдарды бардыгын токтото албайбыз. Ошон үчүн ушул жерден туннель кылып берсеңер деген эле сунабыз бизде. Башка эч немеси жок. Коопсуздук болот. Элге ham жакшы, тынчпыз, биз дагы тынчпыз. Кокустук болсо калба. Балдардын мына жаш балдардын өлүмү аз болот. Шуну кылып берсеңер жакшы эле да. Райондон, областтан, ГАИлер, ДЭУдан уруксат алып берсеңер деген эле ниет менен айтып атам. Мына биз Кара Суу Ош областынын Кара Суу районунун 36 айлык өтүрүм Карадөгүн айылынын тургундары болобуз. Ош Бишкек жолдун боюнда жашайбыз. Ошол мектебибиз бул жакта жолдун берки бетинде. Чоң мектеп жаңы курулду. Бүт жаш балдар ушул чоң жолдон, кооптуу жолдон өтөт да могу жерденчи. Могу жерде светофорубуз бар. Светофорубузду могу жерде көпчүлүгү эрежени сактабайт мына жолдо өткөндөр. Мисалы үчүн 14 машина красига токтой турган болсо чоң жолдо, 15 машина бул жакта жүздөй келе турган болсо свет красига карабай встречага чыгып туруп айдап өтүп кетет. Ондой жаш балдарды урган учурлар көп болду. ГАИлер турат, ГАИлер деле убактылуу эле турат. Ошолор барда кичине тартип келип калат. Бирок олор негизи күндүзү турушпайт. Түнү турат, эл тынч мезгилде турушат, таң атканга чейин турушат, таң атканда кетишет. Бизге ушу биздин ушу тургундардын кайрылуусу ушу биздин мынау жолубуз, Ош Бишкек жолу кеңейип атат. Үйлөр сынос болуп, элдин баары ошого кайрылып болуп, неметип, ыраазы болуп, жолду кеңейтип берип атышат. Ушу өкмөткө бийликтерге кайрылуубуз ушу жаңы жол түшкөндүн немесинен пайдаланып, ушу жер астынан бизге жаш балдарыбызга коопсуздук мектепке өтө турган кылып, жол астынан бир неме туннель кылып берсе деп ошондой кайрылып чогулдук мына айылдын тургундары. Рахмат ушу көл бурганыңыздар үчүн. Биздин үнүбүз ошо бийликтерге жетсе, ушу айыл өкмөттөн баштап президентибиз Садыр Жапаровго чейин кайрылуу жасайт элек. Жақсыңар бардыңар. Биздин кайрылуубуздун себеби мына акам айткандай, мына укам айткандай, баардыгыбыздын оюбуз бир жерде. Ушу окуучуларды коопсуздуктан сактап, мына жерге ушу жер астындагы көпүрөнү салып берсе деген үмүт менен кайрылып атабыз. Ушу балдардын коопсуздуктары, жол кыштары көп болот бу жердечи. Светофорго дагы карабай машиналар жүрүп кетет. Ушу биздин тилегибиз, биздин ойлогон оюбузга ушу кичине жогорку немелерде жардам берип койсо деген оюбуз бар ушу. Тилегибиз ушу. Тынч болойлу, тынч жашайлы деген ой. Ассаламу алейкум. Ушул биздин чогулганыбыздын себеби жогору жактагыларга кайрылуу жасап чогулуп аттык эле. Биздин Кыргызстанда Аллага шүгүр ушул жакынкы жылдардан бери жакшы иштер жүрүп, мамлекетибиз оңолуу жолуна түшүп турат. Ошону менен бирге эле жолдорубуз кеңейип, сыностор жүрүп жатат. Элдердин баары ошол нерсеге ыраазы, мамлекет оңолгонуна. Ошону менен бирге эле биздин ушул чоң жолдун боюнда мектебибиз жайгашкандыктан ушул мектепке окуучулар өтө албай кыйналып жатышат мына чоң жолдон. Ошо жер астынан жол кылып берүүңүздөрдү суранып, ошо биз эл чогулуп турган кезибиз. Ошо айыл өкмөткө, акимчиликке, жогору жактагыларга ошо кайрылуу жасап, ошон үчүн чогулдук биз. Ошону суранат элек элдердин атынан. Ушул жолду куруп берүүңүздөрдү. Ошого рахмат. Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuhu. Şu Allah'a karşı kaytalan adamga karşı kaytalbайт дейт. Көрүп атабыз, билип атабыз, мамлекетибиз өтө сонун жакшы иштер болуп атат. Жолдорун оңолуп атат, жолдор кеңейип атат. Ошо нерсенин ичинде ушу биздин жолубузда ушул жер кеңейтсе, ушу биринчиден президентибиз Садыр Жапаров Ташиф Камчы акебизден суранып кетейин дедик эле, ушул жол кеңейтсе, бизге ушул жерден өтчү бир мындай подземный жол кылып берсеңиздер. Эмнеге дегенде өтө көп биз мына ашар жолдор менен светофорлорду кылганбыз, бирок ошого карабай машиналар мындай туруп калганда встречныйден салып, жол эрежесин бузган водительдер акыркы убакта аябай көбөйдү. Чоң аксакалдарды, жерде өткөн эжекелерди, жаш бөбөк бул мектепке өтчү эң главный жол 1-класс, 2-класс өтө жаш өспүрүм балдарыбызды уруп кетейин деп спорный ситуациялар көп болуп атат, опасный ситуациялар көп болуп атат. Ошо биздин үнүбүз президентибизге жетип калса, ушу колдон келген жардамыңызды берип койсоңуз, ушул жерибизди бир жаңы ушу жолдор чоңоюп келеаткан болсо, ушу проектке коштуруп, подземный кылып, ушу жаш балдарыбыздын келечеги үчүн, жаш балдарыбыздын коопсуздугу үчүн суранычыбыз. Өтө чоң суранычыбыз. Неге дегенде бул Ош Бишкек жолу болгон үчүн
кооптуу участок болуп атат. Сиздерден сураган элек ушул жерибизди подземке алып бериңиздер. Рахмат барыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мына Бишкектен 647-чакырым, мына жерде 49 деп жазып коюштур жаңылаганда. Оштон болсо 18-чакырым. Биздин айылыбыздын так ортосунан Ош Бишкек жолу өткөн. Бул кайрылуум буга чейин деле көп адамдар кайрылып көрдүк, болбойт деген гана сөздөрдү айтышты. Ушу болбогонду болтурса болот. Өлгөндү гана тирилте албаса, калган бар жокту болтурса болот. Бул кайрылууну президентибиз Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев, ушу патриот депутаттарыбызга кайрылмап кетмек элем. Мына жерден окуучулардын 70-80% ушул Ош Бишкек жолунан өтөт. Мына светофорду болсо айылыбыздагы элибиз ашар жол менен курган. Светофордун баары жакшы, бирок светофор жанганда балдар ишенип өтө койгондо машиналар катуу өтүп, эрежеге баш бербей уруп кетип каза тапкан балдар да болгон. Ошого суранып кетер элем, ушул жерге эндүүлүгү 1 метр гана балдар гана бата турган жер асты жолун куруп берсеңиздер жакшы болмок. Эртеге жол чоңое турган болсо мурдагыдан да кооптуу болуп калат. Ошого сиздерден суранып кетер элек. Мына чет өлкөдө акула жеп кетиптир, крокодил жеп кетиптир дегендер болсо, бизде мисалы алар жок болсо дагы автоунаалар эле кадимкидей эле адамдар сүзүп, күн алыс эле адам өлүмү болуп турат. Ошого сиздерден суранып кетер элек. Өзгөчө кышындасы күн кыскарганда мына биздин мектеп болсо, балдар ушул жерден чыгып үйүнө кечкисин кайткан унаалар көбөйгөндүктөн балдардын өтүшү сааттап туруп калган учурлар болот. Ошого өтө суранып кетер элек. Бала ыйлабаса сүт кайда дегендей, мынантип сиздерге түздөн түз кайрылууга мажбурбуз. Мына ушул аймактан болгону эндүүлүгү 1 метр гана жер өтмөгүн өткөрүп берсеңиздер жакшы болмок. Эртеге камералар орнотулса, унаалар тартипке түшөт деп да айтышыңыздар мүмкүн, бирок Кудайдан коркпогондор камерадан кантип коркуп калмак эле. Өйдөдөн өтүүчү көпүрө курса дагы болот деген сунуштар дагы болот. Бирок өйдөдөн курулган көпүрөгө сабакка шашып бараткан окуучу эч качан чыкпайт. Жүгү бар бала дагы чыкпайт. Зеригип жүгүрүп асфальт жолдон гана өтө коет.